Эне бул дүйнөдө жок болсо дагы баласыны коргойт экен деген нерсеге мен ишендим да. Кайсыл жактан ушул хирургияга келдим. 9 декабрда төрөгөн болсом, мен 16 декабрда сабакка чыктым да. Мурун жакшы дем албаганда ар дайым оозун ачып жүргөн баланын жаактары, тиштери өсүшү бузулат. Мамочкалар өз колу менен баласынын тарсылдагын жарып алгандар. Ушные палочки деп жанагы аптекадан, базардан сатып алган нерсе, ал ушные палочки эмес. Анын историясын окусаңар, ал деген косметологдорго чыгарылган каражат. Аты жөнүм Каракулова Миргүл Шемсиевна. Мен Үрүксарлуу Баткендин кызы болом. 92-жылы төрөлгөнмүн. Ошол жакта окууну аяктап, 2010-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшырып, 2016-жылы бүтүргөнмүн. 16 жана 18-жылдары Улуттук госпиталдын лор бөлүмүндө ординатурамды аяктаганмын. Азыркы учурда лор врач болуп иштеймин. Балдар арасында азыр аябай көп кездешүүчү бул аденоид оорусу. Мурун менен тамакка түшкөн жерде, бул жерде жайгашкан болот. Бул аденоид чоңоюп кеткенде баланын дем алуусу начарлап, бала түнү коңурук тартып, оозун ачып уктап, бара-бара бул эт чоң болгондо бул жерде кулакка кеткен түтүкчө бар, кулак түтүкчөсүн жаап, анан кулак оорусуна алып келет да. Ошол оору абдан көп. Анткени кээ бир ата-энелер ойлошот, баланын коңурук тартуусу бул атасы, чоң атасы коңурук тартат, бул нормалдуу көрүнүш деп ойлошот да. Жок, кичинекей бала коңурук тартпаш керек. Мурун дем алуусу жетиштүү адам коңурук тартпоо керек да. Чарчаган учурда кээде ооба тартышы мүмкүн, бирок норма эмес кичинекей баланын коңурук тартуусу. Анын кулак оорулары боюнча кичинекей балдардын өнөкөт кулактан ириң агуусу бул бара-бара кулактын угуусунун начарлашына же толук глухотага алып келет. Бул тема дагы мен ойлойм аябай актуалдуу. Ошондой эле ангина темасы дагы бизде аябай мифтер көп. Эгерде биз бул теманы ача турган болсок, биз сиз менен көп убакыт сүйлөшүшкө туура келет. Аз-аздан элге медициналык билим жактан жардам берип, анан мындай түшүнүктөрүн дагы кеңейткенге жардам берип жатабыз. Аденоид эти деген бул мурундун тамакка түшкөн жердеги лимфоидный ткандын топтому болот. Негизи бул бардык кичинекей балдардын төрөлүшүндө эле болот. Нормада 13-14 жашка чыкканда жок болуп кетүүсү керек. Мурунга инфекция түшкөндө бул ички дем алуу түтүктөрүн сактоо үчүн чоңоет. Анан жакшы дарылоодон кийин бул аденоид эт деген кичирейиш керек болчу. Бирок бала бат-баттан ооруганда, айланадагы аба ырайы таза эмес болгондо, иммунитет түшүп кеткенде бул аденоид эти кичирейбей чоң боюнча калып калат дагы. Анан баланын дем алуусунун начарлашына алып келет. Эгерде бала түнү начар дем алса, түнү менен оозун ачып уктаса, түнү бою бул грудной мышцалар вакты дыхания участвовать деп коет. Ооз менен дем алып, баш мээ толук кандуу кислород албайт. Анткени киши деген жалаң мурун менен дем алганда баш мээ 100% кислород алат. Эгерде ооз менен дем алганда кислородко каныкпайт дагы, бала эртең менен чарчаңкы ойгонот. Мектеп куракка жеткен бала болсо, мектепке барганда түнү менен организм эс алган эмес, жаңы маалыматты бала алгысы келбейт, окугусу келбейт. Ошон үчүн айтмакмын ата-энелерге баланын мурун дем алуусуна абдан көңүл бөлүү керек. Ошондой эле мурун жакшы дем албаганда ар дайым оозун ачып жүргөн баланын жаактары, тиштери өсүшү бузулат. Азыр өзүңүз байкасаңыз, жеткинчектердин арасында тиштердин формасы бузулуп, брекет таккандар көп. Бул дагы бирден бир убагында мурун дем алууга көңүл бөлбөгөндүктүн кесепети болуп жатат. Демек, кулак, мурун, ооз баары бири-бири менен байланышта экен да? Албетте. Баткен областтык гимназия мектебинде окуп жүргөндө, негизи гуманитардык бөлүмдө окуганмын да. Мектепте дагы бүт маданий иш-чаралар менсиз өтчү эмес, анткени кыргыз тили адабият сабагын аябай жакшы окуп, анан журналистикага бир убакытта кызуум аябай күч болуп кетти.
Анан баары мени күтүштү, баары ойлошту, бул журналист болот деп. Анан эжекем, Махабат Садирова эжекем дагы кыйын журналист болосуң депчи. Ошентип келип эле 11-класста аяктаганда химия биологиядан жогорку бал алып, медакадемияга тапшырып кеткенде бүт баарысы шок болду. Сен журналист болмок элең го, кантип медицина жаатына кетип калдың депчи. Бирок ойлоп көрсөм, ошо бала кезден эле врач болуу менин оюм, менин максатым болгон экен. Албетте медициналык академияда окуу оңойго турган жок. Бизде кандай баткенде кызды эрте турмушка берүү керек. Анан ошентип 3-курсумда турмуш жолуна аттандым. Аябай кыйналдым, абдан кыйналдым. 5-курста кыздуу болдук. Кичинекей чиедей балам менен эсимде 9-декабрда төрөгөн болсом, мен 16-декабрда сабакка чыктым да. Бир жумадан кийин эле. Эми элестетсеңиз, бир жумалык бөбөктү үйгө таштап коюп, анткени ошол учурда бизде зачет экзамендер башталган. Медакадемияда аябай катуу. Төрөгөндөн кийин 3 эле күнгө сага жооп берилет да. 3 күндөн ашык уже сабактарды отработка кылыш керек болчу. Чыктым, кыйналдым, кысталдым, бирок ата-энемдин жардамы менен баарын жеңдим десем болот. Бир учурда болду, мен окубаймын, академ алам, 1 жыл болсо дагы академ алам, мен эс алайын деп үйгө келип, аябай кыштын күнү үшүп, тоңуп, ушинтип үйгө келдим да, ачка, үйгө балама чуркайм да, келип мен окубайм десем, ошондо кызымдын чоң энеси айтты, апам да айтты, сен азыр бир аз чыдап кой, бул кыйынчылыктар өтүп кетет, сен азыр 1 жыл академияга кетсең, болду таштап саласың депчи. Мына биз жардам берип турабыз, балаңды карашып турабыз деп. Анан кайра чыйралдым, окушум керек, чын эле 1 жыл кетсем кайра кетип калам деп. Ошентип ата-энелерибиздин жардамы менен окууну бүтүп алдым. Окууну бүткөндөн кийин 5-курсумда мен өзүм атам операция болуп калды. Мурун жагынан операция болуп, анан операциядан кийин 1 ай өткөндөн кийин эле атам кайра эле баштагыдай симптомдор пайда болуп, кайра ооруп баштады да. Анан негизи мен буга чейин кардиолог болсом деген ойлор бар болчу. Анан атамдын оорусун, диагнозун өзүм изучать этип баштадым. Карап көрсөм, мен атамды аягына чейин обследование жүргүзбөй эле операцияга алган экен да. Диагнозу полип болчу. Полипозный риносинуситте биринчи толук кандуу обследованиядан өтүп туруп, анан операциянын техника кандай болот, объем операция чечиш керек болчу. Ал нерселер жүргүзүлбөптүр. Анан мен айттым, мен биринчи өзүмдүн атама жардам берейин. Мен лор врач болом деп, ошол жаатты тандадым. 2018-жылы, 16-жылы лор отделенияга, ординатурага тапшырдым. 18-жылы лор отделенияны бүтүп, анан 17-үй бүлөлүк поликлиникада иштеп баштадым. Ошондон эле атам мага айтты да, 18-19 мамлекеттик поликлиникада иштегенде, ал эч кимге азыр сыр эмес, айлык аябай аз болчу. Атам айтты, сен эч качан акчага караба деди. Сен иште, жумушуңду сүй, акчаны мен берем деп. Чындыгында айдын 2-3 числосунда атам мага акча салчу. Көп эле суммада акча салчу да. Азыр ойлоп көрсөм, эң иш тажрыйбасын баштаган врачка эгерде маяна аз болсо, ата-эненин бул колдоосу аябай чоң нерсе экен да. Анткени мен акчанын жетишсиздигин сезген жокмун. Жумушумду сүйдүм, жумушумду жасай бердим. Ошол нерсе мага сонун өбөлгө түсүп берди да. Ата-энеме абдан ыраазымын бул үчүн. Кулку бул нормалдуу көрүлүш. Бизде железе бар, кулку иштеп чыгара турган. Кудай бизди ушундай жараткан. Бул биздин заманга чейинки адамдар
кандай шарттарда жашаган тарыхты окусак, кулку деген бул кулакты сырттан инфекция, сырттан курт кумурскалардын кирип кетүүсүнөн сактайт. Анан кулку өзүнүн функциясын аткарып бүткөндөн кийин сыртка чыгып кетет. Бизде ылдыйкы жаак менен наружный слуховой проходду бириктирип турган муун бар, сустав бар. Биз чайнаган сайын бул кулку өзү бул жака келип чыгып кетет. Организм ушундай устроен да. Анан көп кездешет практикада. Ата-энелер, айрыкча мамочкалар өз колу менен баласынын тарсылдагын жарып алгандар. Ушные палочки деп жанагы аптекадан, базардан сатып алган нерсе, ал ушные палочки эмес. Анын историясын окусаңар, ал деген косметологдорго чыгарылган каражат, нежелательный макияжды өчүрүүчү каражат, ал кулак тазалагыч эмес. Анткени кулакта кулкуну сырттан көрөсүз да, сиз буну толугу менен көрө албайсыз. Алам деп атканда ары түртүп саласыз, ошентип анан бул жакта кулку пробка пайда болот. Анан баланын угуусу начарлайт. Ошондой эле ал ушная палочка менен сырттан, ал аптечный продукт эмес да, ал рыночный продукт, сырттан инфекцияны алып келип, кулактын оорусуна алып келишет. Тарсылдак аябай жакын жайгашкан, тарсылдакты тешип алган учурлар абдан көп болушат. Ошон үчүн андан көрө специалистке эле кайрылган оңураак болот. Анан баягы эме дейт го, эгер тарсылдак жарылса, жаш балдардыкы кайра калыбына келүү эмеси бар деп. Абдан ушул сонун темада мага жагат. Анткени кээде болот балдар өздөрү деле тарсылдагын жарып алышат, бир нерсе салып ойношот да. Кичинекей балдарда ооба тарсылдак өз ордуна келет, бүтөт. Же болбосо грипптен кийин осложнение болуп, тарсылдак жарылса дагы бүтөт. Бирок ал тарсылдактын жарылган кайсыл жеринде жарылганына жараша болот. Эгерде эң башкы эреже үйдө же кайсыл бир жерде балаңыздын же жакыныңыз тарсылдагын тешип алганын көрсөңүз, эң биринчи кулакка эч кандай тамчы тамызбаңыз деп айтмакмын. Анткени кулак тамчылардын составында дээрлик баарында спирт бар. Спирт деген бул күйгүзүп салат, кайра бүтүргөнгө жардам бербейт, тешик ошол боюнча калып калат. Ошон үчүн кичинекей балдардын тарсылдагы тешилип калганда биз эч нерсе тамызбайбыз, суу тийгизбейбиз, өзү жабылат. Ошондой регенерация быстро происходит, да? Эгер чоңдордуку жарылып калса, чоңдордуку жарылганда, анткени кичинекей балдар это растущий организм же. Чоңдордуку көбүн эсе өзүнүн калыбына келбейт. Чоңдордун тарсылдак тешиги бул көбүнчө өнөкөт оорунун, өнөкөт атиттин айынан болот. Ал учурда операция керек болот. Кайсы бир операция болбосун, операция бул риск. Эч ким адам өмүрүнө кепилдик бере албайт. Бирок биз медицина тармагындагы кишилер бүт медициналык көргөзмөлөргө карап, клинический протоколдорго таянып, өзүбүздүн жумушубузду жасайбыз. Мен эсимде кичинекей бала, пациент 6-да оор неврологиялык жактан диагноздору бар. Шаар боюнча дээрлесе бардык клиникалар отказ кылганда операция жасоодончу. Анан бизге келди. Биз анестезиолог экөөбүз консилиум кылдык. Анестезиолог дагы Эленора Курсанбековна деп аябай кыйын анестезиолог. Анан айттык, биз жасабасак ким жасайт? Бул өзгөчө диагноз менен, ушундай оор неврологиялык диагноз менен балдарга жардам көрсөтүлүш керек деп чечтик. Алдык операцияга, чындыгында операция оор болду. Анткени ал баланын ички органдары, тил, жаак түзүлүшү жашы 7 жашта болгон менен чоң кишиникиндей болчу да. Операция учурунда аябай көп кан кетүү болду. Ошол процесс операция ушунчалык хирург кесиптештерим билет. Адреналин настолько выбрасывается. Кээде учурлар болот. 2-3 секундта
бүт өмүрүң көз алдыңдан өтүп кетет. Ак халат кийип, мындай жакшына таза жерде иштеп жүрөт деп баары көз артып көз күйөт. Бирок анын артында аябай чоң, оор күндөр, чоң жоопкерчилик операция учурунда болот. Сен бирөө менен консультация кылганга убакыт жок. 1 мүнөт дагы абдан маанилүү болуп калган. Сен оюң пациент сактап калыш керек өмүрдү. Ошондой учурлар болот. Абдан оор. Кээде ойлойсуң, кайсыл жактан ушул хирургияга келдим депчи. Болот андай күндөр. Мындай жөнөкөй эле айылда жашап жүрсөм болбойт беле дегенчи. Бирок ошол бейтап жакшы болуп келип, ата-энелердин келип, доктор сизге рахмат дегени бүт сен чарчаганыңды, чериңди жазып кетет. Абдан таң калыштуу көрүнүш болгон. Анткени кичинекей кыз биринчи кабыл алууга келет, операция жасатабыз деп чечтик деп, бирок ал кичинекей кызды эстесем, 1 жыл мурда апасы менен келген болчу да. Анан ошо 1 жылдан кийин карасам, апасы жок, атасы анан эжекелери менен келиптир да. Анан эжекелери айтты, апасы каза болуп калды депчи. Анан ошол кызды операцияга алдым. Эми бизде операция 3 стол катарынан турат да. Ошол күнү мен ортоңку столдо жасадым да операциянычы. Операция башталган учурда операционный бөлүмдө толтура киши жүрөт. Опер медсестралар, анестезиологдор, анестезисткалар жүрөт. Бирок ошол операция учурунда менде ушундай эме болду. Мен жана ошол кичинекей кыз. Бизди үстүбүздөн бир нерсе мындай жаап калды да. Ушунчалык таң калыштуу көрүн. Мен өзүм жогорку медициналык билими бар адам болуп, муну бирөө айтып берсе мен ишенбеймин да. Эч нерсе, кулагым сыртты эч нерсе укпай калды. Ошол кыз жана мен болуп калдым да. Кандайдыр бир чоң күчтү сездим мен ошол учурдачы. Операция жакшы болду, ийгиликтүү аяктады. Анан сыртка туугандарына чыксам, кичинекей кыздын атасы, тайэжелери, чоң аталары, тайэнелери. Балада ата энеси болсо ошол жетиштүү экен да. Бул кыздын апасы жок болгонуна байланыштуу туугандардын бүт баарысы келген да. Чыктым, операция жакшы болду деп айттым. Эшикти жаптым, кабинетиме келип аябай ыйладым да. Анткени ошол нерсе ошол кыздын балким апасы. Эне бул дүйнөдө жок болсо дагы баласыны коргойт экен деген нерсеге мен ишендим да ошол учурдачы. Буюрса жакшы, ал кыз менен катышып турабыз, келип турат. Баары жакшы.